Birinci radyo öz uktуруларын улантат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Таңкы бурулуштун негизги маселеси назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздер менен кечээ өткөн Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришүү аземинен кийинки ойлорго орун берип, пикирлер менен бөлүшсөк деген максатта ушул программаны кесиптешим экөөбүз сунуштаган отурабыз. Өлкө президенти Садыр Жапаровдун инаугурацияда сүйлөгөн сөзү, кыргыз элинин алдында турган айрыкча ушул экономикалык оор кыйынчылыктан өтүү боюнча айтылгандары азыр менимче ушул ар бирибизди Кыргызстаным деген жаранды ойлонтуруп турса керек. Андыктан бул жаатта пикирлерди ортого салабыз. Албетте программабыз түз эфирде өтүп жатат. Эгерде катышалы десеңиздер, ушул ой пикирлерди айтууга сиздерде мүмкүнчүлүк бар экенин айта кетели. Урматтуу радио кармандар, албетте биздин маектешибиз бар студияда. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы генерал-лейтенант Мамытов Токон Болотбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студиябызга куш келипсиз, Рахмат. Токон агай. Алгач мына жогоруда айткандай эле ушул иш-чарадан кийинки таасирлер, ойлор боюнча сиздин пикириңизди сурагыбыз келип турат. Эми сиз мындай мамлекеттик иш-чарага биринчи жолу катышып жаткан жоксуз. Буга чейинки учурларыңызда болгон. Ошондой болсо да кандайдыр бир айырмачылыктарды көрө алдыңызбы? Кандай ойлор менен ушул инаугурациядан кайттыңыз? Алгач ушу таасирлериңиз менен бөлүшсөк. Биринчиси окшоштук жактын белгилеп кетсек, себеби эми дүйнө жүзүнүн мамлекеттеринин ушул айрым өлкө мамлекеттеринин жетекчиси президент болот. Айрымдыкы король шайланат дегендей, айрымдарда премьер-министр, айрымдарда парламенттик республика төрагалары бар, ошолор шайланып кетет. Ошолор дагы ушундай инаугурация болгондо, ошондо албетте бир стандарттуу түрдө алып берет. Негизинен ар бир мамлекет ошол абалына жараша, тарыхына жараша, келечекте алдына койгон максаттарына жараша бир 100гө жакын багыт бар да, өлкөнүн нормалдуу түрдө өнүп өскөнүнө да. Анан эми биздин ал ар бир президенттик ошол 100 багытты тең эле аныктап айтып чечмелеп турбай эле ошол негизги бир 5-6 эле багытты белгилеп коет. Мына көчөгү бир айырмасы ошол 5 багыт так бир мындай көрсөтүлүп кетти деп эсептейм. Эми баягы экономиканы тигини кылабыз, мына кылабыз деген жок. Негизи өзүңөр уктуңар. Биринчи биз үчүн эң оор маселе бул жана биздин карызыбыз болуп атат да. 5 миллиардка жеткен карызыбыз бар. Вот ошону кантип кутулабыз? Ошол чоң маселе болуп атат. Бул өлкөнүн келечегине да экономикалык жактан социалдык маселелерди чечкенге көп мындай таасир этет да. Мына ошол так белгиленип кетти. Экинчи бул өзүңөр көрдүңөр, жана гидро курулуштарды өзгөчө белгилеп кетпедиби? Демек, ошол Нарын каскады, Курпсай КС, жана Сары Жаз, ошонун баары бүт белгиленип кетти. Эми бул курулуш деген өзүңөр билесиңер, бул курулуш тармагы өзү эле жеке курулуш мындай багыт эле ээрчитип кетпей, артынан бир 15-20 багытты тамак аштан баштап металлургияга чейин өзүнө артынан сүйлөп мындай өндүрөт да. Ошон үчүн мен ойлойм бул туура эле болду, ошону көрсөтүп койгону. Анан албетте энергия тармагыбыздагы жанагы мүчүлүштүктөр так белгиленип кетти. 1 миллиарддан ашык карызы бар экен, доллар, 137 миллиард сом менен карызы бар экен. Мен ойлойм бул да өтө орчундуу маселе да, мамлекет үчүн, өкмөт үчүн, эл үчүн да өтө чоң оор маселе да. Мына ушул багыт. Анан миграция дагы жакшы айтылып кетти. Себеби биздин инсандар чет өлкөдө баягы эптеп үй бүлөнү багалык, өзүбүздү багалык, ата-энебизди багалык деп мына аяктан жыргагандан кетишкен жок далар. Бул жерде жакшы болсо ким эле кетмегиле. Социалдык, экономикалык маселелер чечилсе. Мына ошолорду кайтыш үчүн жана жогоруда белгиленген ошолордун баарын иш жүзүнө ашырыш керек.
ошолорду ашырып стройка иштей баштаса, башка экономиканын башка багыттары өнүп өсө баштаса, албетте элдер кайра келип эле иштейт. Эми баары келет деп бир топ ошояктуу уже гражданство алып жашап калгандардын эми баары келбесе да, бирок орчунду бир бөлүгү келип. Баягы айласыз кеткендерби? Баягы келип бул жерден эми тиякта деле экономика жыргаган жок. Алардан тиякта деле жыргап кеткен жок. Эми буякка караганда кичине анча мынча бир тыйын тыпыртап үй бүлөлөрүн бактырат. Анан эң негизги тышкы саясат боюнча бул жана эң орчунтуу, мен мисалы чиновник катары көңүл бурганым бул баягы мыйзамдуулук, акыйкаттык. Бул өтө эң чоң бир маселелердин бири. Буга чейин ушул бизде революциялардын баарын себеби ал жерде ошол акыйкаттык болгон эмес, мыйзамдуулук болгон эмес. Акыйкат, мыйзамдык болбогондон кийин демек адамдын укугу тебеленген да. Тебеленип тепселген. Анан ошон үчүн мына бул маселе анан коңшу мамлекеттер менен ошол биринчи биздин стратегический партнерубуз бул Россия, коңшу мамлекеттери бастап Казакстан, Өзбекстан, анан бул түштүк жакта Кытай мамлекети турат. Ошол эле тегерегибиз деле карабай, бул регионалдуу деп койсок болот. Эми глобалдык масштабта биз Америка менен, Батыш Европа мамлекеттери менен жана евро биримдик мамлекеттер менен, башка мамлекеттер менен биз мындайча көп векторлуу баягы ишти алып барабыз деп так белгилеп койду. Бул эми мындайча айтканда программа. Бирок ушул 5-6 пункттун артында аябай чоң орчундуу маселелер, проблемалар бар. Иш жатат, ошонун баарын эми ишке ашырыш керек да. Мен негизги так белгилегеним ушул болду. Негизи өзгөчө жанагы биринчи орунга мен ушул республикада стабилдүүлүктү, мыйзамдуулукту, акыйкаттыкту, мына ушуну камсыз кылам деп өзүнө алып атат. Мен ойлойм бул эң ушундан ушул номер 1 болуш керек. Чын эле Талайгүл. Кечээ күнү инаугурациядан кийин социалдык тармактарда дагы бир топ ушундай ой пикирлер, ошо сөздүк кандагылардын баары өзүнүн ойлорун мындай жазып атат. Абдан мындай таасирдүү сөздөр айтылды депчи. Сөздү айтып, айрымдары ошо чын эле келечегибиз кең болсо экен деп. Сен кандай жана дагы бир суроону берейин деп турам да Талайгүл. Азыр бир угарман бар экен, кабыл алып койбойлубу? Андан кийин анан уланталы. Күттүрбөйлү. Ооба. Агай, суроону угуп коелу. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Токон болотбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Баягы кыргыздар жакшы сөз бар, карысы бар, нырысы бар дейт. Анан карыны сөзүн капкасал дейт. Мына кечээ күнү Садыр Жапаровдун инаугурациясын көрүп алып, ушу карапайым мен көзүнө жаш алдык. Мен өзүмдө көзүмө жаш тегеремди да, жана сүйлөп аткан сөзүн угуп алыпчы. Ал иши дагы мына элге таянып, карапайым элге биринчи жолу Кыргызстан тарыхына туурабы? Силер колдоп берсеңер, мен шунун баарын ишке ашырам деп атат мына. Адилет, бийлик орнотом. Бул аябай жакшы нерсе. Анан мындай да мен сизден сурап бармын, аксакал катары. Мына буга чейин баягы аксакалдарды жежүр чалдар, анан кошоматчылар, анан барып алып президентке барып мен тиги неберемди жумушка ал, балам жумушка ал деп эле жүрчүбүз беле. Эми биз андай токтотуп мына Садыр өзү суранып атат, жардам бергиле деп. Мына билем, сиз дагы аябай тажрыйбалуу адамсыз. Анан мына кечээ күнү радиодон уктук мына Жылдызхан Жолдошова, эже. Ал киши өзү мекенчил партияда. Мен ойлойм, ал киши өзү аял, түз сүйлөгөн, мына Курманжан Датка фондунун төрайымы. Ал Курманжан Даткадай болгон аял да, эже. Мен сыйлайм ал кишини өтө. Ал киши айтып атат, ошо Ташиев менен Садыр Жапаровду тыйып, түстөп, акыл айтып, туура кеңеш бере турган ушул Жылдызхан эже болуп атат да. Мына сиз дагы ошондо тегерегинде жүрөсүз, ушундай аксакалдар чогулуп, баардык кызыктыкты таштап, азыр өзүнүн жеке кызыкчылыгын. Мамлекетти ойлосок, мисалы, туура совет берип, баягы кошоматчылыкты таштап, ошону колуна кол, бутуна бут, керек болсо көз болуп, кулак болуп, Садыр Жапаров колдосок, биз мына кыйынчылыктан чыгабыз. А болбой эле баягы эски жолго түшүп эле барып эле, ар ким барып өзүнүн проблемасын айта берсе, анда Садырды иштетпейбиз. Ошон үчүн сиздер айтсаңар, команда түшкөндө да кеңеш берип, таза артында эч кандай бир илимчеги жок, таза патриот, жанагы билими күчтүү балдарды ушуну алып келтирсеңер, мына карапайым эл биз сиздерди обязательно колдойбуз баарыңыздарды. Керек болсо барып туруп ошол жерге туруп беребиз. Жанагындай мына элдер келип көрбөгөндөр айтып атат, Алтайдагы муну жоготобуз деп. Эч кандай жогото албайт. Эси түш жүрсө, мына карапайым эл баарыбыз барабыз да коргойбуз мына.
Tuğan gidiyor mu? Talkalaya verirken toktatalım. Biz yürüyüşümüz gerekti aldığa. Doğru. Rahmat sizge. Уланталы комментарий берип коесузбу? Рахмат. Мен жаңылбасам Райымбек инсан болуп Сокулуктун Сокулуктан жакшы каалоо тилектерди айтты, жакшы ой айтты. Чынын айтканда мен деле өзүм өткөндө дагы журналисттерге айттым элем. Негизи жанагы азыр 5-6 багытты аныктап койбоду жаңы шайланган президент. Эми ошонун иш жүзүн ашырыш үчүн бул киши бир 5-6 өзүнө бир советник кеңешчи алыш керек да. Бир 5-6 болбосо да бир 3-4. Эми ал жерде баягы жашына карабай бул жаш экен, же орто муун экен, же улуу муун экен дебей, негизи принцип билимдүү, тажрыйбалуу, акылдуу, коррупцияга аралашпаган, артында калбыры жок деп кыргызча айтат го, ошондой болуш керек да. Анан баягы ошондой адамдарды тандап алса, ошол ар бир тармакта, мисалы финансовый блок деп коет, ошол социалдык тармак финансовый блок боюнча бир, коопсуздук, укук, тартип маселелер боюнча бир адам, эл аралык мамилелер боюнча дайыр эме, анан жана курулуш, энергетика деп өнөр жай боюнча да ошол жөнүндө иш билген адамдар. Ошол жагына эле багыттап иш билген адамдарды баары алыш керек. Ар бир илгертен бери эле бар болчу да. Манас атабыздын деле жанында бакай кошой жүрүшпөдүбү? Ачы аталарыбыз. Мына ошол сыяктуу ошол кошойдой бакайдай болгон аталарыбыз болуш керек да. Жашы жаштай жана бер жакта Чубак Албанбектей болуш керек да. Мына ошондойлорду алып, мындайча айтканда мен бул баягы конфуцианство деп коет, Кытайдын принцибин колдонуш керек да. Алар бул дүйнө жүзүнүн мына бүт баарынын азыр коронавирус деп экономикалар түшсө бир эле мамлекеттики түшкөн жок да, ВВПси. Өсүш менен келди бул Кытай мамлекети. Себеби алар баягы булардын көз карашы да бөлөк, менталитети болот бөлөк, жумушка мамилеси да болот бөлөк, анан жоопкерчилик да бар да буларда. Албетте коммунисттик идеологиянын баягы нукра өзүнүн Кытайдын идеологиясы бар, конфуцианство деп коет, өзүнчө бир эмелер. Мына ошолордун негизинде мына ушул маданияты менен, мындай ахлак калпы деп коет, духаний байлыгы менен, руханий байлык менен мына ушул абалга жетишти. Мына биз да ошондой болуш керек. Алар принцип кылат. Бир дайыма кадр маселесин байкасаңар, аякы 10 жыл, 15 жылдын ичинде 40% жалаң жаштар иштейт. Өтө көп бул. Бир 40% ортомун, анан бир 15-20% улуумундар бар. Тажрыйбасын берип, үйрөтүп, информационный память чоңолуп кетип атпайбы? Бизде революция болгон сайын эле бүт кадрды сторожтон баштап министрге чейин алып салабыз. Алар баягы билим тажрыйба менен кетип калат, жаңы келебиз, же билбейбиз, 1-2 жыл кыйналабыз да. Аны үйрөткөнгө да убакыт да жок да, расход да жок. Ошонун баарын бир эмесе, бул Райымбек жакшы каалоо тилектерди айтып кетти. Ушуну мен ойлойм, эми ага киши чакырып сураса, албетте ар бир инсан жардам берет да. Баягы ичкен ашын тыштап туруп кой, мондай оор абал болуп атканда, өлкө эл кыйналып атканда кой жардам берелик деп албетте дайыма даярбыз. Элдер бар, андай инсандар бар, таза. Эми андай баарына жаккан 100% инсан жок деңизчи. Бирөөнө акылдуулугу менен жакпайт, бирөө жумуш тажрыйбасы менен жакпайт, бирөө дагы бирдемеси менен жакпайт. Бирок негизи акылдуу адамдар бар, тажрыйбалуу адамдар бар. Ошол акылдуу адамдардын дагы өзүнүн жеке кызыкчылыгы ойнобош керек да. Албетте, ал вообще болбош керек. Мамлекеттик кызыкчылыкта иш алып барыш керек да. Мындай дегенде бир мындай элибизде көп айтылып калат го бул сөз, Токоймолотбекович. Мисалы үчүн ушул өткөнгө такыр өкүнбөгүн, анан жакшы күндөр сага албетте жакшы бир бактылуулукту тартуулайт, жаманы болсо сыноону, андан жамандары болсо мындай бир сабак алууну. Ал эми эң мыктысы мындай ошол күндү бир эскерип жүргөнгө бир жакшы нерсени тартуулайт депчи. Мен муну эмнеге айтып атам? Биз азыр ушул мекенибиздин жакшы күндөрүн дайыма бир эстеп жүргөндөй бир учурду самап турабыз да. Анан кечээ президенттин сөзүндө да айтылбадыбы? Биз тарыхыбыздын жаңы этабын мындай жаратуунун алдында турабыз депчи.
мындай бир жаңы Кыргызстан, жаңы баракты баарыбыз ачалы деп баарына чакырып таштап. Анан ушундан улам менде мындай суроо болуп атат да, эми бул биринчи кезекте ошо азыр ким дагы биздин угарманда айтып атпайбы? Биринчи кезекте бул ушу мамлекеттик кызматкерлердин иш алып баруусуна да көз каранды да. Токомбол Петрович. Кандай дейсиз? Биз азыр мына кандай ыкмада иш алып барышыбыз керек? Мына өзү айткандай президент менин багыма мына тышкы карызды төлөгөнгө, менин багыма мына ар бир президент баягы экономиканы өткөрүп алганда өзүнүн бир анализдери болуп, ошол мурунку президенттердин өткөрүп алган экономикасына салыштырганда азыр биз укмуштай бир оор кыйынчылык менен бул президентти кабыл алды да. Мына ушундай учурларда кандай тазалыгы, билими бар кадрларды мындай тандап алганга биздин азыркы аткаруу бийликтери даярбы ушундай? Мен мындай жоопту мындан баштагым келип атат да. Көчө бул киши кайрылуу жасап атканда, өзү инаугурация өтүп атканда мен ошол жерде катышып, өзүм мындай угуп аттым да, ар бир сөздү көңүл буруп аттым. Мен үчүн чиновник, саясатчы катары өтө маанилүү болду да. Кандай багытта кетебиз, эмне болот деп. Анан мен бул киши бир тобун жанагы кыска убакытта айта албайт да баарын. Бирок биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Мен мисалы мындай түшүндүм. 30 жыл биз мындайча айтканда элдин үмүтүн уурдап алдык. Бийлик, чиновник, анын ичинде мен да бармын. Мен түз уурдабасам да, бирок ошондо айрымдарда мүмкүн айта алган жокмун ой пикиримди. Тоскоолдук кылган жокмун. Эми менин ишим эмес билем, бул жооп бар, там органдар бар, прокурор бар, милиция, сот бар, аким бар дегенде кылып койгондурмун. Ал бар. Ошол 30 жыл элдин үмүтүн уурдап келдик. Өлкөнүн, элдин келечегин талкалап салдык. Мына жанагы жаңы президенттин айтып атканы ошол. Оор абалда келдим деген. Бул киши түшүнүп атат. Түшүнүп ушундай абалга келип. Ошол элдин ишеничин кантип кайтабыз? Элдин келечегин жана сиз айткандай кантип көргөзөбүз? Мына бул жака баратабыз деп. Лам эле алдап келебиз, шайлоонун алдында өзгөчө тигинтип жыргатабыз деп эле шайлангандан эле баа суу кечкенден эле баарын унутуп калабыз. Мына ошол жагын эске алып мен ойлойм, ошону айтты болуш керек да, жанагы мындай өзүнө муну жакшы президент ушуну түшүнүп, өзүнүн биягынан көкүрөгүнөн өткөрүп алган. Себеби бул кишинин башынан көп нерсе өттү да. Акыйкатсыздык да көрдү, башынан өттү. Мыйзамды тебелеп тепсепкенди да көрдү. Мен ойлойм бул киши баягы колунун келишинче жакшы эле иштейт болуш керек. Аракет кылат. Өлкөнү элдин алдында эл ойлоп атат, азыр Ак үйдүн тегерегинде заводду алдырды деп. Жок, бул алдырган бул жөн эле эме болчу, баягы элдин талабы эле болчу да. План деле эмес өкмөттүн. План элдин талабын аткарып койду. Ушундай эле бөлөк жагын тазалайт. Коррупция боюнча жумушту узартыш керек. Эми узартканда баягы жакпаган кишини эле барып камаган эле тескери сүйлөп, мындай сиз туура эмес кылып атасыз десе аны куугунтуктабай. Мурда ошентип эле жашап келбедик, эми жашырган менен эмне? Андай болбой, наоборот, ушул мүмкүн туура айтып аткандыр. Ушуга бир көңүл буралчы, ушул маселени чакырып ошону, моундай деп айтып атасың, кел түшүндүр, эмне өзүң оюңду айтчы деп туруп, чечмелеп берчи деш керек. Анан кадр тандоо маселеси аты оор. Бул кадр маселеси дүйнө жүзүндө бар. Мына Россиянын Путини элита керек. Улуттук элита керек. Бизде элита деп азыр айта албайбыз. Мына илгери Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз бар эле элита, туубаса элита. Чыңгыз Төрөкулович, башка эми баарын атабай эле коюң андай. Азыр деле бар, бирок азыр алар баягы көрүнбөй мындай четте туруп калды да, бирок тандаса болот, даярдаш керек. Жана Путин Валдай, Сириус деп бир эмелерди жаштарды чогултуп алып үйрөтөт. Бул келечекте бул киши ачык айтпады. Мага жок дегенде азыр 100 элита даярдап алсам Россиянын келечеги болот деп. Биз 100 дебейлик бир 20-30 даярдап алсак эле өнүп өсүп кетебиз. Эң биринчи адам ресурс. Кыргыздын мамлекетинин байлыгы бул жаш балдарыбыз, кыздарыбыз азыр өнүп өсүп келаткан. Мына ушуларды азыр 20-30га чыккандарды даярдашыбыз керек. Даярда ушуларды үйрөтүп,
Туура. Биз билгенибизди берип, тажрыйбабызды. Булардын билими бар. Албетте баягы мурдагы советтик бийлик учурунда билимге жетпейт дегилчи. Ал бийлик катуу бергенде фундаментальный билимди. Анан эң негизи бир нерсеге биз көңүл бурушубуз керек да, өзгөчө. Өлкөнү өнүктүрөбүз десек, биз баягы айыл чарба тияк бияка чуркабай эң биринчи илимди, маданиятты, билим тармагын ушул үчөөнө, анан саламаттыкты сактоо. Ушул тармагын өнүктүрсөк, мынанан калганын баары өзү эле келет. Рахмат. Токон Болотбекович, мына биз 30 жылдан бери элдин үмүтүн алдап келдик деп атпайбыз. Улам шайлоого уурдап келдик. Улам бир шайлоо болгон сайын жакшы нерсеге ишенип, үмүттөнүшөт, анан ал акталбай калат. Ушундай учурда мына кечээ күнү президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаров да белгилеп кетти. Бизде ушул мамлекеттик башкаруу саясаты, деги эле түзүлүш, мыйзамдык базабыз, баш мыйзам, эгер биз мыйзамдык диктатураны орнотобуз десек, ал реалдуу турмушка жакын болуш керек деген маселе болду да. Анан азыркы учурга ушул түп тамырынан бери мыйзамдык базаны карап чыгуу милдети да жүктөлүп атпайбы? Мына баш мыйзамды долбоору кечээ жакында талкууланып бүттү, өзүңүз да катыштыңыз. Деги эле ушул мыйзам диктатурасын орнотуш үчүн мыйзамдарыбыз реалдуу болуш керек го дейм. Эми албетте мыйзамдын мындайча мааниси да таасири өтө зор да. Бирок ал мыйзамдын мындай любой мыйзам жазып койсо болот жакшы. Бирок ал иштебей атат. Эмне үчүн иштебей атат? Себеби аны иштеткен кадр чиновник жок болуп атат. Жакшы мыйзам чыгаруу, мисалы парламент жакшы мыйзам чыгарып коет. Мен чиновникмин да, мен аткарышым керек. Министр, зам министрмин, акиммин, айыл өкмөтмүн. Менин билимим, деңгээлим, тажрыйбам жетпей атат да. Ошол мыйзамды иш жүзүнө ашырыш үчүн. Мына ошондуктан болуп атат да. Мыйзам өзүнчө кетип, анан чиновник өзүнчө кетип, ортодо эл кыйналганын баягы ошондо болот. Мыйзам, биздин мыйзамдар жакшы мыйзам. Бүгүнкү күнү коңшу мамлекеттер бүт ушул биздин мыйзамдарды алып атышат. Биздин мыйзам Кыргызстандыкы кичине алдыга кеткен мыйзамдар депчи. Негизи мыйзамда эмес экен да. Негизи азыр кандай конституцияны жазбайлык, эгер жетектеги өлкөнүн жетекчилери, биз чиновниктер жанагындай коррупцияга, акыйкаттыкты тебелеп тепселенге, мыйзамдуулукту тебелеп тепселенге барсак, жакшы мыйзамды бурмалап, баягы мындайча айтканда ыңгайын эметип кетебиз, бурмалап кетебиз. Ошончо мыйзамга да под мыйзам жаза коебуз да, ошол жагы бар. Ошон үчүн эң негизи адам, чиновниктин мындайча айтканда, илгери коммунисттер айтчу эмес беле, личные деловые качества деп, мындайча адамдык сапатына көңүл буруш керек да. Жана жогору айтып кеткендей, коррупцияга малынбаган, өзүнүн баягы өз кызыкчылыгын ар жакка катып түртүп салып, өлкөнү, элди ойлогон, ошол элдин кызыкчылыгын алдыга койгон, мына ушундай инсандар келип, азыр президентке, жаңы өкмөткө, парламентке жардам бериш керек да. Бизде Facebook пайдалануучулардын пикирлери дагы бар экен. Окуп коелу. Альберт Эсеналиев: акыйкат, мыйзамдуулук биринчи кезекте президенттерден башталат. Алардын сөзү менен иши дал келсе, мурунку президенттер ордуна калып, акыйкат иштешип, мамлекетти бутуна тургузуп коймок эле. Колунда бүт күч структуралары бар болчу, бирок аларды терс жакка колдонушту. Президент баш мыйзамдын гаранты болбой, коррупциянын гаранты болуп калбадыбы? Азыркы президентибиз ошол терс жолго түшпөй, мамлекетти астыга тартып кетсе деген тилек элибиздин оюнда, дейт Абдыкар Рустамов. Окуйын, кутман таңыңыздар менен. Жакшы жаңы президенттүү болдук. Эл жери үчүн ак жолтой президент болушун каалаймын. Менин оюм, урматтуу акыйкатчы, эми президентибиз жанындагы эски кошоматчылардан тазаланышы керек. Сиз кандай дейсиз? Менин оюма кошуласызбы, дейт. Эми бул кишинин жанында азыр кошоматчылык жок го, азыр жаңы эле келбедиби? Эми 1-2 ай берелик, 1-2 айда жанагы конституциялык кеңеш азыр биз өзүбүз 2 күн болду, жумушубузду аяктадык.
Болгон акылыбызды конституцияга билгенибизди жаздык, бердик, азыр парламент карайт. Анан ошол мыйзам эми иш жүзүнө киргенден кийин анан бул азыр киши аппаратына келди, азыр аппараты менен формировать этилип иштей баштайт. Анан ошондо көрөбүз да, дежурныйбы, дежурный эмеспи, акылдыбы, акылы тайкыбы. Ошондой анан кээ бирлер баягы кыйкыргандарды эле ала берген болбойт да бул жерде. Эң биринчи мурдагы президенттердин бир чоң кемчилиги, ушул мен бүт эле президенттер менен жакын иштеп калбадымбы. Албетте ар бир президенттин эми бул дүйнө жүзүндө ошондой. Кыргызстандын президенти деп ойлобогула, Казакстан, Россия, Турция, Германия, Америка баардык жерде эле ушундай. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү чөйрөсү бар да, кругтар. Ошондон албетте ошол өзгөчө биринчи, экинчи, үчүнчү кругта болгондор, алар мындайча айтканда таза болуш керек. Ошол жерде болбош керек, жана кошоматчылар, алдым жуттумдар, бакырып кыйкыргандар, акылы тайкылар, тажрыйбасы жоктор, ушундай болбош керек да. Ошолордон зависит этет. Ошолор көп. Мурдагы президенттердин кемчилиги ошолор биринчи, экинчи кругка дагаң ошондой удобныйларды, ыңгайлууларды, кадрларды алып алган да, баягы хөт десе тура калып, хоп деп туруп чуркап барып, башың менен дубал сүз десе, башы менен де, төшү менен де сүзүп дубалды тешмейинче башын талкалагандар көп болгон да. А президенттер наоборот эмени алыш керек да, тегеренине. Айрым учурларда жок, сиз туура эмес, бунда мыйзам боюнча момундай, эл аралык практика момундай, кыргыздын тарыхы момундай, ушуну айкалыштырып үчөөнү аралаштырсак момундай жакшы нерсе чыгат экен деп, мындай өзүнүн оюн жашырбай, коркпой, үркпөй айткандай болуш керек да. Мына ушул сыяктуу мен ушундай, ошондой айтабыз да, азыр көрөлүк эми убакытчан келди. Бүгүн билбейбиз ким экенин, ким иштейт, ким иштебейт. Азыркы өкмөттө эле баары убактылуу да. Баары убактылуу болду, эми көрөбүз, 1-2 айда билинет да. Токон Болотбекович, мына сиз дагы ошо кечеги укканыңызда азыр дагы ушул коррупция боюнча бир аз сөз болуп кетти да, анан ушундан улам менде дагы бир суроо пайда болуп атат да. Президент белгилебедиби кечээ ушул экономиканы калыбына келтирүү үчүн, биз ушундай бир канааттанган жакшы жашоодо жашаш үчүн албетте биринчи орунда жана коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюшубуз керек. Анан жанагындай бир шыктуулар, эгерде бир жөндөмдүүлөр болсо, ошолорго баягы бир экономикалык бир эркиндик берилиши да шарт депчи. Анан кечээ жакынкы бир маалыматтарды карасак да, Айгүл, ушу жанагы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген уюм бар эмеспи, эл аралык Transparency International. Ушул эл аралык уюм жарыялаган баяндамада Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинде 124-ордун экен да. Бул аябай бизде ушундай бир коррупция өйдө чыгып кетти деп. Анан ушуну Мексика, Пакистан, Кения сыяктуу өлкөлөр менен бирдей болуп калганыбызды карап атат да. Анан мурунку бийлик учурунда деле мына эсибизде да аябай мына коррупция менен аябай күрөшүп атабыз деген менен ошол мурунку бийликтеги учурлардагылардын азыр мына быйсамсыз байды деген фактылар менен да кармалып аткан мына маалыматтар чыгып атат да. Анан ушундай бир дагы бир мына бир жагдай биздеги акыркы маалыматтарда бул ошол чыгымдарды өз ыктыяры менен кайтарып берген ыктыярчылар дагы пайда болду. Негизи айтсаңыз ушундай бир ыкма негизинен биздин дүйнө өлкөлөрүндө ушундай нерселер колдонулабы? Анан ушул жагдайда эмнени белгилейсиз? Эми коррупциянын күрөшүндө мен түшүндүм сурооңузга. Жана кээ бирлер уурдап жеп ичип алып, мисалы 300-500 миллион доллар уурдап алса, анан 40-50-син берип коюп эле чыгып кетип атат. Бул туура. Негизи дүйнө жүзүндө соттун чечими менен төлөтөт. А жөн эле мейли ал өз деле төлөйм дей берсин, даже төлөй берсин. Бирок бул аздык кылат. Бул соттон кагаз алыш керек, сот чечип бериш керек. Эми үчүн 50 миллион. А мүмкүн алары 150 миллион төлөш керек. Ошончо уурдаган. Же болбосо мүмкүн вообще төлөбөш керек. 5000 сом төлөп туруп эле ошону менен чыгып кетиш керек. Аны сот аныктайт. Аны мен дагы, депутат дагы, же аким да аныктай албайт. Муну тергөөчү да аныктай албайт. Муну только сот аныктайт. Сот чечип бериш керек. Ошол кагаз болуш керек. Азыр баягы мен
уурдап анан барып туруп 100 миллион же 1 миллионду төлөп коюп эле ошону менен чыгып кеткеним 5 жылдан кийин тергөөчү мени участковый милиция чакырат. Кел Жолдош Мамытов, бул жер сенде моомда бар экен деп. Ал туура кылат. 5 жылдан кийин менин ишимди кайра көтөрөт. Аны үчүн ошто мыйзамдуу болуш үчүн мыйзамдуулук сот аркылуу чечилет. Мыйзамдуулук. Калгандарыбыз биз ошол мыйзамды сактап, ошол мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошон үчүн ошол жол бар. Бул дүйнө жүзүнүн практикасы. Мыйзам менен муну бекемдеш керек. Муну соттун өкүмүнө, а сот болсо муну эсептейт. Эмне үчүн? Вот жанагы 150 миллион доллар мисалы бирөөнү төлөтүп атса сом менен или сомбу 5 сом төлөсө да аныкташ керек. Эмне үчүн 5 сом? Эмне үчүн 55 миллион сом эмес да? Аны толук сот аныктайт. А жөн эле баягы сен ушундай төлөп кой 50 миллион анан кете бер деген ал болбойт. Ал туура эмес. Бул наоборот коррупцияны гүлдөткөнгө жол берет да булчу. Бүт баары сот менен. Анан эми коррупция менен күрөшкөндө көп кемчиликтер дүйнө жүзүнүн практикасы. Жанагы бүт мамлекеттер эле күрөшүп атат, жеке Кыргыз эмес коррупцияга каршы. Бирок кээ бирлер жыйынтыкка жетип атат, кээ бири жыйынтыкка жетпей атат. Жыйынтыкка жеткендер булар баягы мындай көп бул саясий, укук жагынан, административ жагынан, адам психологиялык, маданият деген бар. Ошол жагы менен күрөшүп атат. Жанагы коррупцияны жеңе албандар, алар баягы коррупция менен коррупционерлерди күрөштүрүп койгондо ошондо жеңбей калып атат да. Ууруларды куула алганда анан ууруну кубалап жетет, ал билет да, бат эле кармап алат. Бирок кармаганда ал айтат, давай сен да аман бол, мен да аман болоюн, боорекини мага бер, тигине өкмөткө. Бөлүшүп алышат да. Угарман бар экен айтылды Тагайгүл. Кабыл алалы. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар. Кутмандаңар мен Бишкектен эсен. Саламатсыз агай. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар да. Күн тийген жердин кукуктөрү деген. Мен неге мындан баштап атам, себеби Кудайга шүгүр, элибиз чоң үмүт менен керектүү бул колунан иш келе турган Кыргыздын нукура жигитин тандады окшойт да, Кудай ушул тилегибизге жеткирсин. Бар жогу чоң үмүт менен туруп атабыз. Ал бирок жакшы нерсени дагы баалап, жакшы нерсени да барктабасак, аны оңойло бузуп, оңойло булгап коюш ал бизге адат болуп калбадыбы? Жанакы күн тийген жердин кукуктөрү дегени мындай да. 30 жылдан бери бир эле пластинканы ар бир президент келгенде эле коет да, ырдата баштайт. Бар жогу жакшы, эртеси кайтара ошол эле пластинка бар жогу жаман деп ырдата баштайт да. Ошол күн тийген жердин кукуктөрү коем, биздин ырыбыз түгөндү. Биз эми бул жаңы президенттин башына түйшүк салып эле жөн эле кетелик, бизде Кудайда аранча уят бергендир деп ошолор кетсе, бул биринчиден. Анан президентке өтө деле алга өзүнүн акылы Кудай кааласа жетиштүү эле болсо керек деп ойлойм. Мен ал кишини тааныбайм деле, билбейм деле. Мен кудайчылык ушул айтып атам да. Ошолор тоскоолдук кылбаса, себеп дегенде алар оюнда аксатып калбаса, кукуктөр эртең башка пластинканы ойното баштайт да. Ошондо менин колотум жакшы эле, сенин колотуң жаман чыгат. Бул биринчи ой. Экинчи, кимде ким Кыргызстан деген мамлекетти ойлосо, кимде ким мен Кыргызстан деген мамлекет үчүн күйөм десе, Кыргызстан дегендин эртеңин эгемендик деген жөнөкөй сөз эмес, бирөө бир чоң сыймык экенин түшүнсө, чычалаганды токтотуп, көрө албастыкты токтотуп, бөлүнгөндү токтотуп, жок дегенде бир жылга чейин унчукпай оозубузду басып отуруп туралыкчы. Кече жанакы инаугурацияда сүйлөгөн сөзү бүткөнгө чейин жана Facebook балакет салакет дегенде бирдемелерди жазып атат, адамдын кейитип да. Ушуну акылыбыз жетет го, башка акылыбыз жетпесек да. Ушуну 30 жылдан бери үйрөнүп бүттүк да. Анан эми ал кишини макташтын да кереги жок, ал кишини жамандаштын да кереги жок. Жөнөкөй эле үмүт менен жакшы тилектерди каалап, унчукпай колубуздан келгенче жасап туруп, рахмат силерге. Рахмат, сиз дагы бизди укканыңызга. Дагы бир угарман бар экен. Угуп коюп анан кийин. Угуп коюп анан чогуу сүйлөшөлү. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен Биржан Кубатович, Кыргыз Дыйкандык уюмунун директорунун орун басары. Угуп жатабыз. Ушу инаугурациянын учурунда жалпы коллективибиз менен көрүп отурдук. Ушу кээ бир сотрудниктердин арасынан ушу көзүбүзгө жаш алганга чейин бардык да. Биздин сөзүн уктук, ушул үмүтүбүз бар деп, анан ушул акыркы жылда мына болот
Токонагай билет. Илимдин ушу төмөнкү деңгээлге түшүп кетип, анан биз бүгүн бир мындай илимий репрессияда жүргөн адамдардын катарына кирип калганбыз. Анан ушу мен азыр алып аткан колум алып аткан майны бир 7000 сомдон тегерегинде. Доктордук чиним бар, сырттан окуп келгем мына. Өзүм Швеция университетине окуп келгем, ошо докторскийни жакшы. Анан бир маселе мындай да, ушу мен Швецияда көп жүргөндө бир мындай ректорлор, жогорку окуу жайлардын, ошолорго депутаттардын баягы биз отурган жерине алып барып парламентине барды. Ушу эң жөнөкөй система, лагун деген система. Булар баягы карапайым элдерден байыз ким, жардысы ким экенин билинбей жашайт. Мамлекет бүгүнкү күндө кандай мына чыңгыз айтып атып, ушу Швецияны социализмден өнүккөн мамлекет байып келген. Кимиси бай, кимиси жарды экенин билинбей жашап атышат ушедечи. Анда мен ошо өзүм окуган университет айтайын. Бир мындай привилегиясы, анын бир секретаршасы, анын бир жардамчысы, водитель машинеси деген жок. Жок, Баары жөнөкөй. Анан баары жөнөкөй да, анан биздин 120 депутатыбызга кетип аткан расходторду караңызчы. Водители доктор, илимдин докторуна караганда 5 эседен зарплаты болуп атат. Кантип анан мамлекет өнүгөбүз? Директорго машинанын эмне кереги бар? Директордун ушундай кызмат эмне кереги бар деп ушунчалык мамлекеттен кетип аткан каражаттар. Чыгымдар, Ушуну тыйып алсак, анан биякта мына өз акча бере албай атсак, анан ушу биздин мамлекетибизди көтөрөбүз деген адамдар жанагынча бир $100,000 машинелерге минип жүрсө, карапайым эл кимден үмүттүү? Түшүнүктүү. Рахмат. Дагы бир угарман бар. Кыскача айтыңыз, саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз. Кыскача пикириңизди айтып коюңуз. Сиз эфирдесизби? Эфирде. Айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Убакытты өткөзбөйлү. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык айтыңыз. Токомбек мырза, салам алейкум. Атым Жылдызбек. Мен мындай демекчимин да, мен көп сөйлөп эле коюнчу. Айта турган нерсе, мен азыр президентибиздин көңүлүн, элдин көңүлүн бир эки нерсеге бурмакмын. Бул коңшу мамлекеттер менен жакын болуу, өтө ынтымактуу болуу, Тажикстан болобу, Өзбекстан менен, Россия менен. Ошо Алло. Ошо чегара маселесин чечип берсе дейбиз да, себеби бул маселе чечилбей келет. Сөзсүз түрдө Тажикстандар менен, коңшулар менен жакшыраак болуп чечип бериш керек. Биринчи маселе. Экинчиден, Токомбек мырза, мен айтам, Россия менен биз жакшыраак алакада мамиледе болбосок болбойт. Себеби көрүп атасыздар, мигранттарыбыздын кыйналган, азыр билеттерин асман чапчып аткан 60,000, 70,000 болуп 11 кетсердин кагаздары бул өтө тоскоолду. Биз эгерде Кыргызстанда завод, фабрикалар иштебесе, буларга бир жардам берип, шатсыз бербесек, кыйналган эле кыйналып атпайбы? Туурабы? Анан пандемия маселеси да болуп атат. Бул жөнүндө дагы биз чечкиндүү бир жакшы иштерди жүргүзбөсөк, мамлекетибиз өтө оор маселеде турат, Токомбек мырза. Анан коррупцияны айтпай эле коеюн, эми коррупцияны айта бергенде коррупция дагы мындай тандамал болбош керек. Мен өкүнгөн нерсем, ушу конституциялык нерсеге бир иллюстрация маселеси кирсе эле, коррупцияга деле анча-мынча болсо деле бир мындай көмөк болмок да. Ушул нерсе кирбей калды. Азыр эми билебиз, убакыт мезгил көрсөтөт, азыр мактап же бир нерсе кылыш азыр эрте го дейм да. Рахмат. Рахмат, Жылдызбек. Эми бизде 3 угарманыбыз болду, Кыскача оюңузду билдирип коюңуз. Эми абдан көп маселелерди айтышты да. Ар тараптуу. Биринчи жана Бишкектен Эсен деген радиого чыгарылбадыбы? Ал киши туура айтты. Азыр жанатан бери биз деле айтып атабыз. Жана сын пикир айтыш эрте. Кадр маселе боюнча 1-2 ай күтө туралы. Экономика, социалдык тармактал ал деле бир күндө жана айтпадым мурда 30 жыл ушинтип талкалап элди алдап келдик, анан 3 күндө оңдойбуз деген бул туура эмес да. Акылга сыйбаган нерсе. Ошон үчүн туура айтат. Бул Эсен мырза туура айтты. Анан жанагы окумуштуу жигит экен, чет өлкөдө иштеп доктор наук экен, 7000 сом алат экен. Бул албетте бул кейиштүү нерсе. Мындай ыйлаш керек да мамлекет, өкмөт биринчи иретте. Жана биздин өнүп өспөй атканыбыз ошол илимде туура белгиледи, Туп-туура. Илимдин өспөгөнүнө, маданияттын талкалаганында, мектеп билиминин деңгээли түшүп кеткенине мына ушунда. Мына идеологиябыз жок, улуттук идеологиябыз. Ага келип туруп жанагы маданиятыбыз жок, бошулуп төмөндөп кеткени, билим деңгээли төмөндөп кеткенди, илимге вообще көңүл бурулбаганы, мына ушунун баары, мына ушул биздин баягы ушундай кейпибизге алып келди. Мен муну менен кошулам. Анан жана штаттар дедет. Эми штаттарды кыскартканда аны караш керек да. Мындай жөн эле
баягы кесеттесе эле ал бат эле талкалашчы, кесип салып, кыскартып салып. Муну анализдеш керек. Эмне үчүн бул жерде мүмкүн кээ бир жерде 100 киши иштебей 10 киши эле иштеш керек. А кээ бир жерде 5 киши иштебей 15 киши иштеш керек. Анализ кылыш керек. Бул жактайын анализ бар, управленческий анализ бар. Ошону карап туруп ошого жазаш керек да. Бул туура, мен кошулам. Анан жана министерство, ведомство мен ойлойм туура багытта баратабызбы деп. Себеби жанагы өкмөттүн аппараты менен президенттин аппаратын бириктирип атат азыр. Конституцияда жаздык уже бул жөнүндө. Өкмөт баарын, бийликтин баарын мындайча айткан кыргызча колуна бир тизгинди алган президент болгону мен жооп берем деди бул киши. Жооп берип милдетим мына мындайын биз мурда президенттер кандай кылчу эле? Премьерди крайний кылып эле жанагы 30дай президент 30 жылда алмаштырып койбодукпу. Мына ошондой болбосун деп мына мен алам деди. Мына всё бердик буга. Конституциялык кеңешме ошол маселени көтөрүп бекитип берди бул киши. Мына ошол боюнча азыр штат боюнча болот болуш керек. Чын эле эми парламент дегени мен буга макул эмесмин, себеби 10-жылы өзүм да шайланып келгенде ошондо парламент күчтүү парламент болчу, эми жашырганы менен болобу 5-чакырыш күчтүү парламент болчу курамы. Анан бир топ мыйзамдарды өткөрүп койдук, кабыл алып, бирок ошондо кичине парламент күчтүү парламентте жакпайт экен. Айрым бийлик бутактарга. Анан ошондо алып чыкканы ушул болду да депутатка. Анан мен ошондо өзүм бүт цифраларды сураштырдым. Ошондо 40 министр, 42 министрлик агенттиктерге кеткен каражат 120 депутаттан 3,4 эсе көп экен. Эл ошону билиш керек да. Ар бир министрдин, зам министрдин канча жардамчысы бар, кеңешчиси бар, шофуру бар, канча секретарь, кеңешчи, помощник дегендер көп да. А депутатта эч ким жок. Ал өзү жалгыз, азыр жалгыз бир помощник менен калды. Анан жана мыйзамдар жакшы жазылбаган себеби, анан жана атка конгон себебинин бири ошол болду. Анан партиялык жана шайлоо коррупциясы болуп калды. Тизмеге киргенде 100 миң бер, 50 миң бер, 200 миң бер деген балакет ошондон чыгып мына ушул талкалап койду. Негизи биз өзүбүз талкаладык муну, шайлоочулар. Өзүбүз билбей талап кылып муну кыскартсын 120 деп. А биз бөлөк жагын караган жокпуз. А бүгүн бир министр буну парламентке бир 700-800 миллион кетет экен сом. Мурдагы президенттин бюджетин карагыла. Өзүнүн. Ал жалгыз киши парламенттен көп алчу, 120 депутатта. Содержаниясы. Өкмөттүн аппараты вообще президенттен да көп, парламент өкөнү кошкондон да көп болуп калды да. Өкмөттүн. Мына ошонун баарын анализдеш керек. Мүмкүн ушундай болуш керек, мүмкүн туура деп. Мен билбейм, менде анализ жок. Но бирок мен билем, жана айрым министрлердин содержаниясы менен бир депутатты салыштырсак, албетте депутат байкуш эле. Ошон үчүн мен баягы парламенттин өкүлү катары, институту катары аларды эме болушкан жокмун. Мен реалдуу айтып атам цифраны. Мен өзүм депутат болуп өзүм көргөм. Мага мен 2 помощнигим канча кетчи? Анан министрди алгам, директор агенттикти эле алгам. Губернатор деле алгам. Ошолордун расходу менден мага караганда көп кетчи да. Ушуну караш керек да. Бул жерде мындай бир анализ керек экен, бул жерде. Анан жана Жылдызбек туура жакшы айтып кетти. Эми люстрацияны мен деле люстрацияны негизи, конечно, акыйкатчы катары мен колдобойм. Люстрация. Себеби адам укугуна сөз тиет. Себеби бул бир жагы бар. Но баягы мыйзам тармагында иштеп жүргөн адам катары, органдарда иштеп жүргөн адам менде иллюстрацияны ким жүргүзөт? Эгер билими жок, тажрыйбасы жок, акылы тайкы, адамгерчилик сапаты төмөн болгон эме иллюстрация жүргүзсө, андай иллюстрациянын мага кереги жок. Мен каршымын андай иллюстрация. Эгер жана Түгөлбай атамдай, Бакай Кошой атабыздай ошолор келип иллюстрация өткөрсө мен макулмун.
Андай кишилер жок болот атпайбы? Баягы кол ийрисине тартып эле баягы куда сөөгүн иллюстрацияга тизмеге кирбей, анан баягы болушары жок ошолор байкуштарды эле опять кирип салат. Анан бул эмне иллюстрация? Ким иллюстрация, ким кандай болуш керек, ким шайланат, ким курамы кандай болот? Аны иллюстрация дегендеги биз мыйзамдуулукпуз деп атабыз да. Мыйзам менен болуш керек да, аны да сот айтыш керек. Ошол силен иллюстрация контролдоп турушубуз керек да. Биз деле мисалы үчөөбүз иллюстрация деп кирип эле азыр уч жерге үчөөбүз отуруп эле мындай болгон иллюстрация 37-жылы баарыбыз өткөнбүз. Биздин мамлекетте болгон Советтер Союзунда 37-жылы иллюстрация болуп аягы эмне менен бүткөнүн билесиңер. Репрессия. Мына иллюстрация деп 29-30 жылда КГБдан башталган иллюстрация. 3-4 жыл 34-жылга чейин КГБнын эң сонун разведчиклерин, офицерлерин, генералдарын атып, анан коммунисттердин өзүн өткөн, анан акимдерге, сельсоветке, мугалим, врачка, анан көчөдө жөнөкөй адамдарга өтүп, мына ушунун иллюстрация болгон, ушундай тройка болгон комиссия. Азыркы да дүйнө өлкөлөрүндө барбы иллюстрация өткөргөн өлкө барбы? Иллюстрация 60-70 жылдарда Германияда фон Беруф деп койчу, запрет на профессию деп коммунисттик Америкада деле болгон. Макартизм деп чыккан баягы коммунисттерди, демократтарды, баягы адам укугу боюнча эметкендерди, ошолорду списокко кирип, ошолорду баягы жанагы Африкадан чыккан элдердин укуктарын тебелеп тепсе андай болгон. Бирок аны дүйнө жүзү ООН деңгээлинде карап болбойт деп туруп анан алар өзүн бул мамлекеттер дүйнө жүзүнөн кечирим сурап, биз ушул жерден туура эмес кылыптырбыз деп туруп анан баш тарткан. Абдан опурталдуу маселе экен да бул. Эгер мыйзам иштесе, иллюстрациянын деле кереги жок да, мисалы мыйзамдуу болсо бардыгычы. Мыйзам диктатурасы орносо, бардыгы мыйзам менен жашаса, балким мыйзам анан акыйкат болсо эле болот. Тартип болобу да? Адилет ушул эми адилеттүүлүк, акыйкаттык орнотом дебеди бул киши. Вот көрөлүк эми ошондо эле чыгат. Күтөлүк азыр. Эми Жылдызбектин пикирлери болду, эл аралык мамилелерди чыңдашыбыз керек деп. Чын эле эми коңшу мамлекеттер менен туура эми кошуна менен ал кошунаны тандабайт экен. Биз эми албетте Кытай менен, Россия менен, Казакстан, Өзбекстан коңшу мамлекеттер биринчи иретте регионалдык деңгээлде ушулар менен, анан албетте глобалдык масштабта, глобал ааламда ушул процесс отурса, анан мен жок кошулбайм, четте калам дегенде, анда мен вообще кайра 3-кылымга тоголон түшүп кетишим мүмкүн. Ошон үчүн мен ошол адамзат бараткан жолдо, даңгыраган жолдо болушубуз керек. Бирок кыргыздын менталитет ва иденттүүлүк деп коебуз го, ошол иденттүүлүгүбүздү, өзүбүздүн кыргыз экенибизди таанып билгенибизди сактап, ошол чоң жолго чыгышыбыз керек да. Бирок чоң жолдо баратып унутпашыбыз керек. Мен кыргызмын, мен атым кыргыз, ураным Манас дегенде мына ушул лозунг менен жүрүшүбүз керек. Эми албетте кечээ күнү да президент ошо коңшу өлкөлөр, айрыкча Россия менен мынакей бизде ушундай оор кыйынчылык болуп турган учурда бизге кабатыр болуп, мындай көзүн салып турду. Ошол эле пандемия учурунда Казакстан, Өзбекстандан жардамдар келип турду деп өзүнүн сөзүндө белгилебедиби? Бул коңшу өлкөлөрдөн алган жардамдар дагы бул дагы маанилүү экен да. Бул мындай да, мамлекеттер менен мамиле жүргөндө биз жөнүнө барып эле кучакташпайбыз. Чек ара боюнча да айтып кетпеди. Канча кучакташып, бийлеп, тойлоп эметтик чек ара маселе чечилген жок. Чечилген жок. Себеби чек ара маселе бул өзгөчө маселе. Муну бөлөкчө чечет, аны той менен чечпейт, жанагындай таанысы менен чечпейт. Ал достук болуш керек. Ал өнүгүп жүрөш керек бул багыттачы. Бирок ошол эле учурда чек ара маселеси ал булдан жол менен чечпейт, ал бөлөк жол менен чечилет. Туура, бул Жылдызбек жакшы айтып кетти. Чек ара маселе боюнча азыр ревизиялаш керек. Мына 15-жылдан бери 5 жыл чек ара маселеси жабык түрдө өттү сүйлөшүп. Бирөө да алып чыккан жок. Мен шекшип атам, ушул жерде бир маңдем бар. Бул дагы бир балакет чаңчата калып келбесе экен депчи. Ошону азыр жаңы президент өзүнө алып туруп, чек ара маселесин билгендерди чакырып келгиле, эмне кылдыңар? Кана
Анан мындан ары эмне кылабыз деп бөлөк ошо алардан суроо уже буга чейин иштеп келгендер менен бир сурасын. Болду 5 жыл чек эле иштебедиби? 16-17 жылдары өзгөчө кол коюлуп да кетпедиби протоколдор? Ошолорду караш керек. 18-19 жылдары. Анан бөлөк группаны чакырып, эми муну кантип чечебиз деп мына ошондой багыт алып чечиш керек да. Бул жерде чек ара маселеси өтө оор, аны деле 1-2 күндө чечкенге болбойт. Анын өзүнчө жолдору бар, документтери бар, ыкмалары бар. Биз жактан туура эмес коюлган документтер да, фактылар бар. Алар тараптан да ошонун баарын кайра карап чыгыш керек. Токон ай, бизде убакыт аз калды, бирок бир СМС окуп койсом, сиз таарынбайсыз го деп ойлойм да. Бул себеби биз кадрлар маселеси боюнча да сүйлөшүп албадыкпы азыр. Турдукан Толгонбаева жазыптыр. Сиз дагы эскилердин катарындасыз. Жаңылануу болсун, башкаларга орун бербейсизби дейт. Берем парламентти, мен парламент шайлап койгон, мен эми ошол парламентке мыйзамга баш ийген адаммын. Берем эртең мен тажрыйбасы билимди, өзгөчө билимди болсо, маданияттуу болсо азырда өткөрүп берем, ошондой адамга алып келсе. Бирок мен баары мыйзамдуу болуш керек да, бирок мен бирок чынын айтайын, мисалы бул тармакта мындай мен болом дегендерди көп жүрөм, министр болом, милиция болом, прокурор болом, депутат болом дегендерди. Бирок татыктууларды аз эле көрүп жүрөм да. Рахмат. Биз мисалы бир эме, мисалы менде жашмын дейт. Жаш орустар мынтип айтат, это сомнительное и кратковременное преимущество. Ол убактылуу. 5 жылдан. Мун 40ка чыгып алып деле жашмын деп жүрөт. Эми Байден Американын президенти деле канча жашта келди? Армиядан кийин мен жашмын деп айткандан уялчумун. 20да армиядан келип, көчө баскандан уялчумун. Рахмат. Мына бизде режиссер белги берип атат. Жыйынтыктайлы, урматтуу радио каармандар, биздин студияда Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, мурдагы вице-премьер-министр, мурдагы депутат, генерал-лейтенант Мамытов Токон Болотбекович болду. Сизге ыраазычылык, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Уктурууну талай гүлдөр алып бардык. Чабдарова жана Сыдыкбекова болдук. Сиздер менен бизде Максат Мамырадиев жана Азиз Чокморов да иштеди. Аманчылыкта жолугушалы. Сиздин ишиңизге ийгилик. Жакшы калыңыздар. Саламат болуңуз.